Германиядагы робот-ресторан. Германиянын Нюрнберг шаарында жер шарындагы эң биринчи толук автоматташтырылган ресторан ачылды. Бул ресторанда бир дагы тейлөөчү жок. Анткени кардарларды электрондук система тейлейт. Багерс ресторанында ар бир столго бекитилген электрондук экрандагы сенсордук мени аркылуу кардарлар тамактандашат. Экранда тамактын сүрөтү менен баасы жазылып турат. Кардар экранды сөмөйү менен басат да, бул маалымат ашканадагы компьютерге жиберилет. Чочулабаңыз, ашпозчулар кадимки эле кишилер. Даяр тамакты шыптагы рельстерге бекитилген 25 робот тейлөөчү ресторандын ар кайсы бурчуна жеткиришет. Алардын мээсине 200дөн ашык кызыктуу окуялар, аңгемелер жазылган. Роботтун колунан тамак гана ичпестен, аны менен маяк курууга да болот. Акчасын меймандар кредиттик картанын жардамы менен төлөшөт. Ресторанын ээси Михаэль Мак бул идеяны досунун туулган күнүндө отуруп ойлоп тапкан. Тейлөөчүнү керейли кечке күткөндөн тажап, тамак бизге жөн гана учуп келсе деген ой кеткен. Анан бул оюмду ишке ашырууну чечтим. Алгачкы кардарларым жакшы деген баа берип кетишти, дейт Михаэль.